Бөлөк элдин султаны болгончо өз элиңдин ултаны бол деген кеп Алтынбек Абдрахманов өңдү бөтөн жерде кордук көрүп жүргөн мекендештерибизге айтылгандай. 37 жаштагы Алтынбек мындан 10 жыл мурун Казакстанга жумуш издеп барып, тагдырдын сыноосу мекендешибизде Казакстандын Капчагай деген жерине туш кылат. Ал жактан Алтынбек бир казак жигити менен жергиликтүү жарандын кол алдында мал багып жүргөн кезде белгисиз себептерден улам кожоюну менен чырдашып кетип, кожоюну Алтынбекти мылтык менен бут катып салат. Бутумдан ок жеп калдым. Жанымдагы бала менен напарник болгон. О казак жигит болгон, о өлүп калган о. Мен аман калдым. Келишпеген сөздөр болду. Өзүбүздөн болгон ошо. Болгон нерсе. О жигит камалып кетти. Бир 10 жылга кетти о. Кетебиз дедиңиздер напарник. Жок, напарник келишпей калганбыз. Ошондон болду я. Үйдөн эле аттыбыз. Үйдө жок. Тод ичинде болгон нерсе бу. Канча мал карайт элеңиз? Көп болду? Көп болгон энди. Биз бир казайында иштебегенбиз, бир ай иштеп, секирип жумуш иштеп жүргөнбүз. Ошондой кыргыздар көппү казактардын кол алдында мал карап иштеген? Эми мурун көп болду, азыр жок азыр. Тапканым ушу бала чага кетти. Жаш балдарым, эң чоң балам 6 жашар. Мына кичиги 4 жашар. Анын кичиги 8 айлык. Каарманым Казакстанда жүрүп, үйлөнүп 3 баланын атасы болот. Бирок өзүнүн жубайынындагы документи жок болгондуктан Кыргызстанга келе албай жүрүшкөн. Паспортуңузду кожоюнуңуз алып койду беле десек, жоготуп жибергем деп ачык айтпай койду. Эми үй бүлөсүн бул жака алып келиш үчүн Алтынбекке жардам керек. Менин паспортум менен өткөнмүн. Эниңиз бул жактан барып турду границага? Границадан барып туруп өтүп кеттик. Жубайыңыз бала чакаңызды кантип алып келейин деп кайра барасызбы, кандай кыласыз, ошону айтсаңыз. Сакайгандан кийин бирдеке болор деп отурупмун. Мен өзүм биринчи сакай болайын. Бала чаканы алып келебиз. Дары дармек бул жакта тууган урууңуз келип атат? Келип атат. Канча бир туугансыз өзүңүз? 4 ул. 4 ул. 10 жылдан бери Казакстанда жүрсөңүз, келип кетпейли 10 жыл ошол жакта жүрдүңүз. Ошол жакта жүрдүм. Тууган урук издеген жокпу? Издешкен экен, мен өзүм кабарлашпадым. 10 жыл келиңиз келген жок Кыргызстанга? Келебиз деген, балдар чоңойтуп туруп бирок келем деген билем. Алтынбек бизге көп нерсени ачык айта албай, негедир кимдир бирөөдөн корккондой болуп жатты. Бирок ооруканада чогуу жаткандарга Казакстанда кул болуп жүргөнүн айтып бериптир. Мындан бир жума мурун залда отурганда Алтынбек деген баткендик бала келди. Келип анан отуруп калып, сиз эмне болуп жаттыңыз десем, ушинтип Казакстанда кулдук 15 жыл кулчулукта жүрүп, ушинтип анан мени бутка атты деди да. Анан кеңири сүйлөшүп отурсам, бир аялым, 3 балам Казакстанда калды деп калды. Анан башынан сурап отурсам, казактар урчу, акчамды берчү эмес, 600 жылкы бакчумун, аябай кордук көрдүм. Акырында мотип акчамды сурасам, бутума атып туруп Кыргызстанга кетирбейди деди да. Анан мейли деп отурдук, анан кийин ыйлады да ушинтип. Мен аялымды Казакстандан чыгарышым керек. Мага мындай жардам берген киши болсо депчи. Азыр деле мындай Казакстандан как-то бирөө келип муну урчудай болуп, азыр бирдеке десең коркот. Кордук келген ушул да акчасын сураса акча бербейт. Документиңди эмне кылып жоготтуң десек, документин болгонун жоготкону ушул экен да. Неме казактар алып койгон деди да магачы. Учурда Алтынбек мырза Бишкек шаардык номер 4 ооруканасында дарыланууда. Биздин оорулунду Абдрахманов Алтынбек 77 жылкы бала. Өзү Казакстанда травма алган да. Казакстанда дарыланып жакшы болбой, бияка ошо туугандар алып келген да. Бизде азыр жатат. Келгенде бүтүн биз диагноз огнестрельный перелом большеберцовой кости, обширный инфицированный раналар менен келген да. Биз биякта бүт обследование кылдык, текшердик, операциясын жасадык, ал жарасын бүт тазалап, сөөктөрүн ордуна коюп, ушул аппарат элизары менен бекиттик да сыныкты. Азыркы абалы аябай жакшы, жарасы уже жакшы болуп сакайып келип атат. 2-3 күнүн ичинде дагы бир операция планировать этип атабыз. Аутодермопластика деп коет, жарасы дефект болгон үчүн биз тери алып чаптайбыз да.
буюрса бир 2 жуманын ары жак бери жагында уже үйгө чыгып калат да буюрса. Дары дармектин баардыгы ошо биздин байсың эсебинен болуп атат. Мындай тагдырга жалгыз эле Алтынбек Абдрахманов эмес, буга чейин деле чет жакта көр турмуштун айынан жанбагам деп иштеп жүргөн мекендештерибиз документтеринен айрылып, туулган жерине келе албай жапа чегишкен. Сактыкта кордук жок дегендей, кай жерде жүрбөйлү ар бирибиз ушундай жагдайга кабылып калуудан этият болсок деген ойдобуз.